Иса ошондон кийин дасторкондо отурган 11 шакиртине көрүндү. Ал шакирттерин ишенбестиги үчүн жана жүрөктөрүнүн катуулугу үчүн жемеледи. Анткени алар анын тирилгендигин көргөндөргө ишенбей коюшкан эле. 12 шакирттин бири эгиз дегенде ысымы бар Томас Иса келген учурда алардын арасында жок эле. Шакирттер ага биз Теңирди көрдүк дешти. Бирок ал мен анын колдорундагы мыктын тагын көрмөйүнчө, мыктын тагы калган жерине жана кабыргаларына колумду тийгизип көрмөйүнчө ишенбейм деди. 8 күндөн кийин Исанын шакирттери ошол үйгө дагы чогулушту. Алардын арасында Томас да бар эле. Эшик бекитилүү болчу, бирок Иса келип алардын ортосуна турду да силерге тынчтык болсун деди. Андан кийин Томаска кайрылып, менин колдорум менен кабыргаларыма колуңду тийгизип көр да, ишенбеген адам болбой, ишенген адам бол деди. Томас ага, Теңирим менин, Кудайым менин деп жооп берди. Иса ага, сен мени көргөндөн кийин ишенип жатасың, көрбөй ишенгендер бактылуу деди. Андан кийин Иса Тиберия көлүнүн жээгинде шакирттерине дагы бир жолу көрүндү. Бул мындайча болду. Шимон Петр, Томас эгиз, Галилеянын Кана шаарынан болгон Натанаэл, Зебедейдин уулдары жана дагы 2 шакирт чогуу жүрүшкөн эле. Шимон Петр аларга, мен балык кармаганы барам деди. Алар ага, биз да сени менен барабыз дешти да, барып кайыкка түшүштү. Бирок ал түнү алар эч нерсе кармай алышкан жок. Таң атып калганда Иса жээкте турган эле. Шакирттери болсо анын Иса экенин билишкен жок. Иса алардан, балдар, балыгыңар барбы деп сурады. Алар ага жок деп жооп беришти. Иса аларга, торду кайыктын оң жагынан салгыла, ошондо кармайсыңар деди. Алар торун салышты да, түшкөн балыктын көптүгүнөн торду кайра тартып чыгара албай калышты. Ошондо Исанын сүйгөн шакирти Петрге, бул Теңирибиз деди. Шимон Петр анын Теңир экенин укканда кийимин кие калып, анткени ал жылаңач эле, сууга секирди. Калган шакирттер балыкка толгон торду сүйрөп, жээкке сүзүп келишти. Анткени алар жээктен анча алыс эмес жерде жүрүшкөн. Алар менен жээктин ортосундагы аралык 200 чыканактай эле. Жээкке чыгышканда жагылган оттун чогун жана анын үстүндөгү балык менен нанды көрүштү. Иса аларга, азыр кармаган балыгыңардан алып келгиле деди. Шимон Петр барып, чоң-чоң балыктарга толгон торду жээкке тартып чыгарды. Тордо 153 балык бар экен. Балыктын көптүгүнө карабастан тор айрылбаптыр. Иса аларга, келип тамактанып алгыла деди. Шакирттердин эч кимиси сен кимсиң деп суроого батынышкан жок. Анткени алар анын Теңир экенин билишти. Иса басып келип аларга нанды жана балыкты берди. Бул Исанын тирилгенден кийин шакирттерине 3-чү жолку көрүнүш эле. Алар тамактанып бүтүшкөндөн кийин Иса Шимон Петрден, Жунус уулу Шимон, сен мени буларга караганда көбүрөөк сүйөсүңбү деп сурады. Ооба Теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң деп жооп берди Петр. Ошондо Иса ага, козуларымды кайтар деди. Иса андан экинчи рет, Жунус уулу Шимон, сен мени сүйөсүңбү деп сурады. Ооба Теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң деп жооп берди Петр. Ошондо Иса ага, койлорумду кайтар деди. Иса андан 3-чү рет, Жунус уулу Шимон, сен мени сүйөсүңбү деп сурады. Сен мени сүйөсүңбү деп Иса 3-чү рет сурагандыктан Петр капа болуп, Теңир, сен баарын билесиң, сени сүйөрүмдү да билесиң деди. Ошондо Иса ага мындай деди, койлорумду кайтар. Чындыкты, сага чындыкты айтып коеюн, сен жаш кезиңде белиңди өзүң бууп, каалаган жагыңа барчусуң, каарыганыңда колуңду сунуп бересиң, сени башка бирөө байлайт да каалабаган жагыңа алып барат. Иса бул сөздөрдү Петр өз өлүмү менен Кудайды даңктаарын билдирүү үчүн айтты. Ушул сөздү айткандан кийин алага, менин артымдан ээрчи деди. Петр артын карап, Иса сүйгөн шакирттин ээрчип келе жатканын көрдү. Ал кечки тамак убагында Исанын төшүнө башын коюп, Теңир сага чыккынчылык кыла турган ким деп сураган шакирт эле. Петр ошол шакиртти көргөндө, Теңир, ал эми булчу деди. Иса ага, кааласам мен келгенге чейин ал тирүү болот. Сенин ишиң эмне? Мени ээрчи деди. Ошондон кийин бир туугандар арасында бул шакирт өлбөйт деген сөз тарап кетти. Бирок Иса Петрге аны өлбөйт деп эмес, кааласам мен келгенче ал ушул жерде болот. Аны менен сенин ишиң эмне деп айткан эле. Ушулардын баарын ошол шакирт жазып алып, күбөлөндүрүп жатат. Биз анын күбөлөндүрүүсү чындык экенин билебиз. 11 шакирт Иса буйругандай Галилеяга барып тоого чыкты. Алар Исаны көргөндө ага таазим кылышты. Кээ бирөөлөр болсо шектеништи. Ошондо Иса аларга жакын келип мындай деди: Асмандагы жана жер үстүндөгү бардык бийлик мага берилди. Баргыла да,
Бардык элдерди мага шакирт кылгыла. Аларды ата, уул жана ыйык рухтун атынан сууга чөмүлдүргүлө. Силерге буйругандарымдын бардыгын аткарууну аларга үйрөткүлө. Бул дүйнөнүн акырына чейин бардык убакта мен силер менен болом. Амин. Анан аларга мындай деди: бүт дүйнөнү кыдырып, бардык адамдарга жакшы кабарды жарыя кылгыла. Ким ишенип сууга чөмүлдүрүлсө, ал куткарылат. Ал эми ким ишенбесе, ал айыпталат. Мага ишенгендерди бул белгилер коштоп жүрөт. Менин ысымым менен жиндерди кууп чыгарышат. Жаңы тилдерде сүйлөшөт. Эгерде колдору менен жылаандарды кармап алышса, уулуу нерсе ичип алышса, алардан зыян тартышпайт. Колдорун оорлуулардын үстүнө коюшса, оорлуулар айыгышат. Ошондуктан алар бир жерге чогулушканда Исадан: "Теңир, сен Исраил элинин падышачылыгын ушул убакытта калыбына келтиресиңби?" деп сурашты. Иса болсо аларга мындай деп жооп берди: "Атанын өз бийлиги менен белгилеген убакыттарын, мөөнөттөрүн билүүнүн силерге кереги жок. Бирок үстүңөргө ыйык рух түшкөндөн кийин күч аласыңар да Иерусалимде, бүт Жүйүт аймагында, Самарияда, атүгүл бүт дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар." Анан аларды шаардан чыгарып, Битанияга жакын жерге ээрчитип келди да, колун жогору көтөрүп аларга бата берди. Бата бергенден кийин алардан бөлүнүп, асманга көтөрүлүп кетти. Иса бул сөздөрдү айткандан кийин алардын көз алдында асманга көтөрүлүп кетти. Булут аны алардын көз алдынан алып кетти. Алар асманга көтөрүлүп бара жаткан Исаны карап турушканда, күтүлбөгөн жерден алардын алдына ак кийим кийген эки адам пайда болуп, мындай дешти: "Галилеялык эркектер, асманда эмне карап турасыңар? Силердин жаныңардан асманга көтөрүлүп кеткен бул Иса, өзүңөр көргөндөй асманга кандай көтөрүлүп кетсе, ошондой эле кайра келет." Ошентип Иса Теңир алар менен сүйлөшкөндөн кийин асманга көтөрүлүп, Кудайдын оң жагына отурду. Ошондо алар ага таазим кылышты да, зор кубаныч менен Иерусалимге кайтып келишти. Дайыма ибадатканада болуп, Кудайды даңктап жүрүштү. Ошондон кийин алар Зайтун тоосунан Иерусалимге кайтып келишти. Ал тоо менен Иерусалимдин ортосундагы аралык бир ишемби күндүк жол эле. Шаарга келишкенден кийин Петр, Жакып, Жакан, Андрей, Филипп, Томас, Бартоломей, Матай, Алпейдин уулу Жакып, Зилот, Шимон жана Жакыптын уулу Жүйүт өздөрү чогулуп жүргөн үйдүн үстүңкү бөлмөсүнө чыгышты. Булар бир топ аялдар менен Исанын энеси Мариям менен жана анын бир туугандары менен чогуу бир тилек менен сыйынып жүрүштү. Ошол күндөрдүн биринде 120га жакын киши чогулган жыйналышта Петр шакирттердин ортосуна чыгып мындай деди: "Бир туугандар, Исаны кармап кеткени келгендерге жол көрсөткөн Жүйүт туурасында ыйык рухтун дөөт аркылуу ыйык жазууда алдын ала айткан сөзү орундалууга тийиш болчу. Жүйүтта биз сыяктуу эле элчилик кызматка тандалып алынган эле. Бирок ал адилетсиздик менен тапкан акчасына жер сатып алды. Ал башы менен жерге кулап түшкөндө курсагы жарылып, бүт ичеги карны чубалып түшүп калды. Бул окуя Иерусалим тургундарынын бардыгына маалым болду. Ошондуктан ал жер алардын эне тилинде Акилдама деп аталып калды. Иврей тилиндеги бул сөз кандуу жер деп которулат. Анткени Забурда анын үй жайы ээн калсын, анда эч ким жашабасын жана анын кызматын башка бирөө алсын деп жазылган. Ошондуктан бизге бир адам кошулуп, Исанын өлүп кайра тирилгенин биз менен бирге күбөлөндүрүүсү керек. Ал адам Теңир Иса биздин арабызда жүргөн убакта, башкача айтканда, жакан сууга чөмүлдүрө баштаган күндөн тартып, Иса биздин арабыздан асманга көтөрүлүп кеткен күнгө чейин биз менен чогуу жүргөндөрдүн бири болуусу керек. Ошондо алар эки кишини, Жус деген да, Барзаба деген да ысымы бар Жусупту жана Матиди алдыга чыгарып мындай деп сыйынышты: "Теңир, сен ар бир адамдын жүрөгүндөгүсүн билесиң. Бул эки адамдын кимисин тандаганыңды, бул элчилик кызматка экөөнүн кимиси дайындалуусу керектигин көрсөтүп бер." Анткени Жүйүт бул кызматты таштап, өзүнө тиешелүү жерге кетти. Андан кийин алар өкчөмө таш ыргытышты. Өкчөмө таш Матийге түштү. Ошентип ал 11 элчинин катарына кошулду. 50-күн майрамында алардын бардыгы бир жерге чогулушту. Бир маалда асмандан катуу шамалдын добушундай болгон добуш чыгып, алар отурган үйдүн ичин толтурду. Анан жалындай болгон тилдер бөлүнүп, алардын ар биринин үстүнө түштү. Ошондо бардыгы ыйык рухка толуп, рух берген тилге жараша ар кандай тилдерде сүйлөй башташты.
Ошол убакта Иерусалимде бүт дүйнө жүзүнөн келген динчил жүйүттөр бар эле. Бул добушту уккан адамдар чогулуп дүрбөлөңгө түшүштү. Анткени шакирттер ошол адамдардын ар биринин тилинде сүйлөп жатышкан эле. Бардыгы айран таң калып, өз ара мындай деп сүйлөшүп жатышты. Сүйлөп жаткан бул адамдардын бардыгы галилеялыктар эмеспи? Булар кандайча ар бирибиздин эне тилибизде сүйлөп жатышат? Биз парфтыктар, мадайлыктар, эйламдыктар жана Месопотамия, Жүйүт, Каппадокия, Понт жана Асия тургундары, Фригия, Памфилия, Мисир жана Киринея тараптагы Ливия аймагынын тургундары, Римден келгендер, жүйүттөр жана прозелиттер, криттиктер жана аравиялыктар өз тилибизде алардын Кудайдын улуу иштери жөнүндө айтып жаткандарын угуп жатабыз. Бардыгы аң-таң болуп, эмне дешерин билбей, бири-биринен бул эмнеси деп сурап жатышты. Ал эми кээ бирөөлөрү алар таттуу шарап ичип мас болуп алышса керек деп шылдыңдап жатышты. Ошондо 11 элчинин жанында турган Петр үнүн көтөрүңкү чыгарып аларга мындай деди: "Жүйүт эркектери жана Иерусалим тургундары, бул жөнүндө силерге айтып берейин, сөзүмө кулак салгыла. Алар силер ойлоп турганыңардай мас эмес, себеби азыр күндүзгү 3-чү саат эле болду." Бул жөнүндө Жоэл пайгамбар алдын ала мындай деп айткан: "Акыркы күндөрдө мындай болот дейт Кудай. Мен ар бир адамдын үстүнө өз рухумду төгөм. Ошондо уулдарыңар менен кыздарыңар пайгамбарчылык кылышат, жаш балдарыңар көрүнүш, карыяларыңар түш көрүшөт. Ошол күндөрдө мен кулдарымдын үстүнө да, күңдөрүмдүн үстүнө да өзүмдүн рухумду төгөм. Ошондо алар пайгамбарчылык кылышат. Асманда кереметтерди, жер үстүндө жышаандарды көрсөтөм. Алар кан, от жана түтүн. Теңирдин улуу жана коркунучтуу күнү келердин алдында күн караңгылайт, ай кандын өңүндөй болуп кызарат. Ошондо мындай болот: Теңирдин ысымын чакырган ар бир адам куткарылат. Исраил эркектери, сөзүмө кулак салгыла. Силер Назареттик Ыйсаны мыйзамсыздардын колу менен айкаш-чыгачка кадап өлтүрдүңөр. Бирок ал силердин колуңарга Кудайдын чечими жана алдын ала көрө билүүсү боюнча салынып берилген. Өзүңөр билесиңер, Кудай ошол адам аркылуу силердин араңарда кудуреттүү иштерди, кереметтерди жана жышаандарды көрсөтүп, силерге ал жөнүндө күбөлөндүргөн эле. Бирок Кудай аны өлүм кишенинен бошотуп, тирилтти, анткени өлүм аны кармап тура алган жок. Дөөт ал жөнүндө мындай деп айткан: Теңирди мен өзүмдүн алдымдан ар дайым көрүп турдум, анткени ал менин оң жагымда, мен олку-солку болбойм. Ошондуктан жүрөгүм кубанычка толуп, шаттанып сүйлөйм, атүгүл денем да үмүт менен тынчтанат. Анткени сен менин жанымды өлгөндөр жаткан жайда калтырбайсың, өзүңдүн ыйыгыңдын чирүүсүнө жол бербейсиң. Сен мага өмүр жолун таанытып билдирдиң, сен мени өзүңдүн алдыңда кубанычка бөлөйсүң. Агайын туугандар, силерге түпкү атабыз дөөт тууралуу тайманбастык менен айтууга уруксат бергиле. Ал өлдү, көргө коюлду, анын мүрзөсү азыр да бар. Ал пайгамбар болгондуктан жана Кудайдын сенин тукумуңдан машаяк чыгат. Аны сенин тагыңа отургузам деген убадасын билгендиктен, машаяктын кайра тирилери жөнүндө анын жаны өлгөндөр жаткан жайда калтырылган жок, анын денеси чириген жок деп алдын ала айткан. Ошол Ыйсаны Кудай тирилтти. Ага биз баарыбыз күбөбүз. Ал Кудайдын оң колу менен асманга көтөрүлүп, атасы убада кылган ыйык рухту алды да үстүбүзгө төктү. Азыр силер ошону угуп көрүп турасыңар. Дөөт асманга көтөрүлгөн эмес, бирок ал мындай дейт: Теңир менин теңириме, мен сенин душмандарыңды бут алдыңа жыкканга чейин менин оң жагыма отур деди. Ошондуктан бүт Исраил эли так билип алгын, силер айкаш-чыгачка кадаган ошол Ыйсаны Кудай өзү теңир жана машаяк кылды. Муну ушканда алардын жүрөгүнө канжар сайылгандай болду. Ошондо алар Петрден жана башка элчилерден: агайын туугандар, эми биз эмне кылышыбыз керек деп сурашты. Петр аларга: күнөөңөр кечирилиши үчүн тобо кылгыла. Ар бириңер Ыйса машаяктын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлгүлө. Ошондо Кудай силерге ыйык рухту белек кылат. Анткени Кудайдын убадасы силерге, силердин балдарыңарга жана алыстагылардын бардыгына Кудай теңирибиз чакырган ар бир адамга тиешелүү деп жооп берди. Ал мындан башка дагы көп сөздөр менен күбөлөндүрдү да, бул бузулган муундан сактангыла деп насаат айтты. Ошондо анын сөзүн чын жүрөктөн кабыл алгандар сууга чөмүлдүрүлүштү. Ошол күнү аларга 3000ге жакын кошулду. Алар элчилердин насааттарын угушчу.
бири-бири менен баарлашышчу, нан сындырышчу жана сыйынышчу. Ар бир адамда коркунуч бар эле. Иерусалимде элчилер көптөгөн кереметтерди жана жышаандарды көрсөтүп жатышты. Исага ишенгендердин баары чогуу болушчу, баардык нерселерин ортого коюшчу. Баардык мүлктөрү менен жеке менчиктерин сатышып, акчасын баардыгына, ар биринин муктаждыгына жараша бөлүп беришчү. Күн сайын ибадатканада чогуу болушчу, үйлөрдө нан сындырып, кубаныч менен таза жүрөк менен тамактанышчу. Кудайды даңкташчу, бүт эл аларга жакшы мамиле кылчу. Теңир болсо жыйынга куткарылгандарды күн сайын кошуп жатты. Шакирттер болсо баардык жерди кыдырып, жакшы кабар таратып жүрүштү. Теңир аларга жардам берип, көрсөтүлгөн кереметтер аркылуу өз сөзүн бекемдеп жатты. Амин. Иса шакирттеринин көз алдында көптөгөн кереметтерди көрсөттү. Бирок бул китепке алардын баары жазылган жок. Булар болсо Исанын Кудайдын уулу Машаяк экенине ишенишиңер үчүн жана ишенип анын ысым аркылуу өмүргө ээ болушуңар үчүн жазылды. Иса булардан башка дагы көптөгөн иштерди кылган. Эгерде алардын баарын жазып чыга турган болсо, жазылган китептер бул дүйнөгө батмак эмес деп ойлойм. Амин.